Манас эпосы кыргыз элинин маданий зор мурасы, руханий дөөлөтү. Анын мазмунун бир гана кыргыз тилинде эмес, башкыр, якут тилдеринде котормолор аркылуу дагы таанып билүүгө болот. Эми ушул тилдердин катарын дүйнөлүк англис тили толуктап отурат. Белгилүү драматург Марбайжиевдин Манас эпосы тууралуу жазылган хрестоматиясы орус тилдүү окурмандардын аудиториясына арналса, эми ушул китеп аркылуу англис тилдүү коомчулук Манас дүйнөсүнүн каалгасын ачууда. Бул демилге 20 жылдан ашык мезгилдерден бери Америка Кошмо Штаттарында жашап жүргөн кыргыз кызы Аклай Байматовага таандык. Аклай, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ушул Манасты которуу идеясы эмнеден улам жаралды? Балдарыма которуп берүүдөн жаралды. Кайсы вариантты окусак болот? Мен кыскартылган хрестоматиялык варианты Марбайжиевдин кыргызча, орусча тилинен котордум. Ошондо рифмаларды табууда кыйналган жоксузбу же? Рифмаларды табууда кыйналган деле жокмун, бирок бул иш узакка созулду, 5 жылдай болуп созулду. Кыскача сюжетинен келтирип бересизби? Эмне жөнүндө баяндалат? Манас эпосу кандай болсо, мына Алоке чабышынан башталды. Бардыгы ошол сюжет, бардыгы камтылган ыр түрүндө. Китептин тиражы канча болуп чыкты? Анан кайсы тараптарга таратылат? Китеп Amazon сайтында сатылууда, тиражы лимити жок. Демек, электрондук вариантта бар. Электрондук варианты бар, анан физикалык китеби да бар. Кыргыз маданиятынын корифейлеринен бири Марбайжиевдин которуусундагы Манас эпосунун кайра баяндоо варианты бир гана кагаз бетинде эле калып калбай, театрларда Манас дүйнөсүнө кызыгуучулардын аудиториясын кеңейтти. Ошо Манасыбыз бар, биздин байлыгыбыз дагы, талантыбыз дагы, оозубуздан чыккан, оргуштаган сөзүбүз дагы бар экен. Бүгүн чоң эрдик жасаган тиги жерде жүрүп алып, өзү дилгирленип, ошо атасынан суранып, каалап, ошол китеп котороюнчу мен сиздин орусчадан англискиче деген чоң эрдик жасап отурган биздин кызыбыз Аклайга сен эрдик жасадың, сага чоң рахмат берекем, өмүрлүү бол. Бул биринчиден. Ал эми бир кичинекей айтып кете турган жерим, баарыбыз эле Манас дейбиз, туура. Biz özümüz ele Manasты özümüzdün kazanda kaynay verбей, Manasыбызды башка элде таанысın. Биздин тарыхты, маданиятты, тилди, дилди, салт санабызды дегеле койчу бардык нерсени башка эл дагы билсе экен деген бир үмүт менен ошондой жүргөн элбиз да. Анан ошол орус театрында коюп атсак, bir 40'tan öde bir 70-80 yaşka çeyinki bayağı zritel görücüler gelip oturdu da. Anan biz 1 saat 40 minut orus tilinde ır menen yazılgan bir jerinden zapinka geçse büttü. Bu sahnada oynayıp otabız da bir-birimiz menen. Anan keyin uşul çımını bulbaydı. Жөн эле мындайда тым тырстык. Анан отурган эле ушундай болуп отурду. Биз таң калдык. Угарып экен, эмне болот экен, ар кайсын ойлоп отурдук да. Анан бир кезде бүттүгөндөн поклон болгондо бир кемпир, 70-тердеги кемпир окшойт, орус кемпир чуркап чыгып келип эле. Вот теперь я поняла, вот что это такое Манас, эпос Манас, теперь поняла. Я не понимала до этого, оказывается, я живу с великим народом. Это великий кыргызский народ десе болобу, баарыбай кеңири үйдө. Баарыбыз сахнада турганбыз, айбакта да балдар отурат. Анан кийин ыйлап мынтип көз эметип кетти да, мынтип эркеп кетти. Ушинтип тым-тырс болуп, ушундай бир жакшынакай болуп отуруштур, ошондо бир ойлодук. Элге кетти. Бул жайылат экен деп. Манас эпосун жайылтуу багытында президент тарабынан жарыяланган жарлыкты ишке ашырууда кандай жаңы стратегиялык долбоорлор ишке ашат? Мен Манасчы деген жигиттерибиздин, агаларыбыздын башын бириктирип, төкпөлөрүбүздүн башын бириктирип, дастанчыларыбыздын башын бириктирип, атайын Манас театр деген түзүлдү. Манас эпосын дүйнөнүн эң чоң эпосу дегенден кийин дүйнө билиш керек. Манас эпосу бүгүн дүйнөнүн тилдеринде мен ойлойм сүйлөш керек. Манас эпосу бүгүн англис тилинде сүйлөш керек. Манас эпосу бүгүн француз тилинде сүйлөш керек, немец тилинде сүйлөш керек, түрк тилинде сүйлөш керек. Жана башка дүйнөнүн тилдеринде сүйлөшү керек, сүйлөөгө тийиштүү. Манас эпосунун философиясы бул төөлүк философия. Манас эпосундагы ойлор бул төөлүк ойлор. Манас эпосу бүтүндөй бир журттун тарыхын, үрп-адатын, каада салтын, наркын өзүнө бириктирген бир чоң аалам. Мына ошол ааламды биз эле эмес, дүйнө бүгүнкү күндө
барктап келе жатат. Өзүңүздөр билгендей, Манас эпосы, манасчылык, төкмөлүк, акындык ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастардын шедеври деп биз тизмеге киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө шедевр деп дүйнө таанып турат. Ошол шедеврде бул убакка чейин көп адамдар ушул Манас эпосуна кызмат кылып келди. Манас айтуучулардан тышкары Манасты изилдеп, кагаз бетине түшүрүп, китеп кылып келген адамдарыбыз абдан көп. Бул доор Чокон Валихановдун доорунан башталган. Василий Радлов улантып, Ишенел Арабаев, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Ташим Байжиев, Зияш Бектенов жана башка көптөгөн окумуштууларыбыз өзгөчө Совет доорунда өзүнүн өмүрүн кыям деген учурда дагы артка кетпей, сүргүнгө айдалганы сүргүнгө айдалып, өмүрүн бергендер өмүрүн берип, Манас эпосты бүгүнкү биздин күнгө чейин жеткирип берди. Манастын бүгүнкү күндөгү урпактары биз буну баалап, андан кийинки урпактарга мен ойлойм татыктуу өткөрүп бериш керекпиз. Манас майрамына бир гана манасчылар, окумуштуулар эле келбестен, мектеп окуучулары да катышып, Манас эпосунун англис тилинде үзүндүлөрдү аткарышты. Даушында жаш муундар арасында англис тилинде Манас айтуучулук өнөрүн жайылтуу демилгеси англис тили боюнча биринчи жолку жогорку билимге ээ болгон алгачкы Кыргыз улуттук университетинин 1957 жылдагы бүтүрүүчүсү Шааркан Кенжеголова апага тиешелүү. Азыр жаш курагы 92-не таяп калса да, Кыргыз элине кызмат кылсам, билгенимди кийинки муундарга мурастасам деген Шааркан апанын айтып турган жери. I like very much such as sanat, Aklay, and so. Excuse me, then I speak Kırgız language. Onu 82-ci mektepte uyuşturduk. Tekst bolsa tigi kimdiki Aklay'dı. Kuday saqтай көрөмүн. Баягы агыны таный албаган эмтек чоң тисте камп жаттайт экен. Деп отурсак аленан кийин баягы оюн келбер чындык болуп калды. Балдардын сүйлөгөнүн айын айтпа. Ой тоба, ал жерде алган токой комиссия болду. Ошолор демеле жан талашып карап балдардын кийингенин, анан кийин баягы Манастын кагып болгон окуяларын айтып, анан кийин пьесасын койсо эле, эсим кийингендерине. Айланайын, бизде жаткан турбайбы? Биз кыймылдайбыз керек. Биз балдарды түртүш керек, жакшы окуп апарыш керек. Манас эпосы Кытай, Корей, түрк тилдерине да которулуп жаткандыгын айткан окумуштуулардын эсебинде Манас эпосуна кызыккан дүйнө элдери арбын. Ал эми айрым учурда музыка котормону талап кылбагандай эле Манас айтуу өнөрү да тилмечсиз деле түшүнүктүү болгон дүйнө. Жомок башы деген заттарды айтканда, ушул ойду котормодон көрүп алып айтып атыптыр да. Ошол күндөн бери карай төккөн кундай өттү, түгөнгүзө ченжир өттү. Тоо бузулуп, сай болду, сай бозголуп, тоо болду. Аракандай үчүн, намыс үчүн, эл үчүн артык алып, өзү жок. Ар кандай элдер жоголду дегенди. Бул Кыргызга гана таандык эмес, адамзатка гана таандык философиялык ойлор турбайбы деген ойду айтып атат. Манас адамзаттын манасында көп айтасына, жогоруда Адамат Сапарович айтты. Мен муну жон тери менен сездим, себеп дегенде 60-тан ашык өлкөдөн келип спорттун компетенциясында Манас укканда, ошондо жанан кыргызча жүргөн жаныбыз башка чет элдиктерге түшүндүрүү ыкмасында жеткирүүдө дайыма котормону ооз-эки котормону болгон. Аскар дегенин французча дагы, англисче дагы, түркчө дагы, орусча дагы ооз-эки которуп берген. Ошондо жандуу таасирленген 60-тан ашык өлкөнүн өкүлдөрүнө ыйлагандар да болду. Котормосу жок түшүнгөндөр да болду, Самат мырза айткандай. Манас жалпы адамзаттын ааламын камтыган керемет кенч. Андыктан анын идеологиясын тамырынан ажыратпоо керек дешет окумуштуулар. Атайын Эркинтоо газетасынын YouTube каналы үчүн Кипариса Сурахманова, Зияш Турдубеков.
The sheep said,